Саламатсыңарбы 5-Б классынын окуучулары. Силер менен бүгүн мен кыргыз тили адабияты сабагынын мугалими Бузурманкулова Рахат Эжеңер. Бүгүн биз 14 апрель күнү кыргыз адабияты сабагын өтмөкчүбүз. Адабият сабагында биз өтө турган темабыз Алыкул Осмоновдун Кыргыз тоолору аттуу чыгармасы болмокчу. Элибизде кыргыз тоосу, элдин сүйгөн тоолору, мындай сонун асыл тоолор болобу? Асман тиреп жеңе билет, ар качан куш өтө алгыс, ак мөңгүүлүү зоолору деп айтып кеткендей, бүгүнкү биздин кыргыз тоолору аттуу ырыбызды баштаардан мурда биз сабактын максаты менен тааныша кетели. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Алыкулдун кыргыз тоолору ырынын тексти менен таанышабыз. Андан соң көркөм окууга үйрөнөбүз. Андан кийин мекенибиздин чыныгы патриоту болууга, жаратылышты сүйүүгө жана коргоого тарбияланабыз. Мына ушулардын баардыгын түшүнө алсак, сабак максатына жетти деп ойлойм. Азыр биз окуучулар баарыбыз чогуу, жагымдуу маанайда Кыргызстандын тоолоруна саякат жасамакчыбыз. Кулагыма окшоп кетет ал тоонун булагына. Жүзгүрүшпөй жаш жүрөк жаялабы жайлоодогу жан сүйгөн ынагыма. Жан сүйгөн ынагыма.